Анан кечеги күнү мен дагы интернеттен несин окуп калдым. Баягы эле тиги Гаварун кооз сүйлөгөн агабыз Адахан мырза кооз сүйлөп дагы эл ушундай бир моментте, ушундай кезде дүйнө жүзүндө элдин башына, адамзаттын башына бир иш түшүп турганда, ошонун ичинде кыргыз элинин башына иш түшүп турганда, элди бузуп, упай топтойм деп, ушундайыңызды токтотпойсузбу, Адахан аке? Токтотпойсузбу ушундайыңызды? Качан токтотосуз билбейм. Ел бардығын билип, талдап, қарап тұрады. Бардығын қарап тұрады. Мен 2010 жылдан бері саясатта жүрем. 2010 жылы мэр болып келгем, ошондан бері 3-чү созулуп иштеп атам. Канча президентмен иштештим, канча премьер-министрмен да иштештим. Мен сизди жакшы билем ошондон. Ошондон бери сүйлөп келатасыз. Бир уга элекмин, сиздин бир мечит салды, медресе салды, же бир жетим жесирлерге жардам берди барып, же бир жерге мына баг отургузду дегенди уга элекмин. Кооз сөзүңүз менен элди башын айландырып сүйлөгөндөн башка эчтекеңиз жок. Эл ишенбейт сизге. Уялбайсызбы жок дегенде? Сындаганды ушул илдет бүткөндөн кийин деле, анан кийин деле сындайт элесиз го. Андан кийин деле мындай жетишет элеңиз го сындаганга. Сиздин кооз сүйлөгөнүздө эл чарчап калган уже. Кооз сүйлөп элди алдаганыңызды. Токтотуңуз да, уят да. Андан көрө барып жетим жесирлерге жардам бериңиз. Бөлөк биздин агаларыбызга окшоп. Сизге окшогон саясатчылар айтып атат. Бийликти укула, врачтарды укула деп айтып атат. Ошону кылбайсызбы? Ойлоп атсаңчы, ушундай моментте бир упай топтойм деп. Упай топтогон жоксуз сиз. Наоборот кайра. Минус кетип атат сизге. Мен ойлойм, сиз душмансыз, элдин душманысыз. Мен ойлойм, сиз душмансыз, элдин душманысыз. Ушундай кыйын моментте кайра тескери сүйлөп, элге барып жардам бергенде, муктаж болгондорго жардам бергендин ордуна кайра тескери сүйлөйсүз. Билесиз, бүт барын билесиз, кандай болгонун билесиз, мамлекетти ким отургузуп койгонун билесиз, кризиске отургузуп койгонун билесиз. Сиз чапан кийгизген кишилер дагы, андан кийинки кишилер дагы, бардыгыбыз билебиз да. Анан бүгүнкү күндө президент иштеп атса, президент толугу менен аракет кылып атса, эл карап турбайбы бардыгынчы? Көрүп атпайбы? Убакыт көрсөтөт баарын. Өкмөт да иштеп атат. Премьер да иштеп атат. Жергиликтүү бийликтин акимдери да иштеп атат күнү-түнү. Азыркы учурда. Айыл өкмөттөр иштеп атат, мэрлер иштеп атат баардыгы. Сизге окшоп кооз сүйлөп отурушкан жок. Кооз сүйлөп элдин уят да уят. Ушундай моментте, ушундай кезде сиздин алдан сүйлөгөнүз уят. Кооз сүйлөгөндү токтотолу, элди бузганды токтотолу, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып токтотолу. Кийин деле ушпайт этесиз. Баягы эл калып Кара Көз шаарынын мэри да кайрылыптыр кеше. Кара Көз лейтенант экен, милиционер экен. 2010 жылкы тополоңдон кийин бир ушундай бир кызматка келип калган азаматтардын бири экен. Аман эле болсун. Ага түшүндүрүп берүүнүн кажети жок. Мен көңүл да бурган жокмун. Балдар ушундай деп жазыптыр дегенден, кайрылыптыр дегенден карап койсом, айланайын, аман эле болсун, аман эле болсун. Мен ал деңгээлге түшпөйм.
кезинде билесизби, мен үчүн аябай көнүмүш адат бул. Акаевдин мезгилинде Оштодагы ушул сыяктуу Ташкөмүр, Каракөлдүн мэри сыяктуу кишилерди топтолуп алып, Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эле эл тынчыйт. Ушуларды сүйлөп камаңыз деп кыйкырышкан. Ошолордун көпчүлүгү менен мен азыр жакшылык жамандыктарда кол алышып учурашып калам. Жерге кирип кеткидей бул жер карашат. Бул жигиттин дагы келечеги ошондой. Жаш экен, эми көп нерсени түшүнбөй дагы маани бербеш керек. Коронавирус жок деп айткан жокмун, дагы бир жолу. Тынчтык мырза. Эки кулагыңыз менен угуп алыңыз. Ал бар нерсе. Бул колдон жасалган нерсе. Бирок ал канчалык деңгээлде, канчалык даражада биздин Кыргызстанда коркунучтуу. Де ушундай болуп атат. Анан экинчиден, мен сизге бир статистикалык маалымат берип коеюн. Европадан көптөгөн эле маалыматтар чыгып атат, аны өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Мына ушул жалган маалымат, жалган фейк деген маселелер чыгып атат. Эми караңыз, мына ушул 20-жылдын башынан бери акыркы 2 айдын ичинде ушул тажылуу вирус дегенден каза болгондордун саны дүйнө боюнча 14.687-ге жетиптир. Бул 10 күн баштагы маалымат. Өпкөсүнө сулуу өткөрүп алгандардан 69.602 киши каза болду. 6 эсе көп. Маляриядан 140.584 киши каза болду. 2 айдын ичинде. Өзүнө өзү жаны кыйгандардын саны 153.696 киши. Жол кырсыгынан каза болгондордун саны 193.479 киши. СПИДтен каза болгондор 240.950 киши. Мындайча айтканда, тамеки тарткандан каза болгондордун саны 716.498 киши. Эмне кылды? Тамекини таштап коюшту. Же тамеки чыгарбай койду. Чыгып атпайбы тамеки? Рак илдетине кабылып каза болгондор 1.177.141 киши. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Эмнеге рактан каза болуп атат, тамекиден каза болуп атат? Эми мен бул жерде айтпайм. Арактан каза болуп, мына алкоголдон каза болгондор 358.471 киши экен. Ушул тажы вирусунан каза болду дегендердин саны 14.687 дейт. Эмне дейсиз? Кандай дешибиз керек? Бизде Кыргызстанда жанагындай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген табигый көрүнүш дегенимди доктор мырза, илимдин доктору мырза айтыптыр, бул деген кыянаттык дегендей болду. Жок, мыйзам ченемдүү көрүнүш деген нерсе жылдын аягынан баштап сөзсүз ар бир мамлекетте киши каза болуп турат. Аны токтото албайсың. 80-ден өткөн, 90-дан өткөндөр каза болуп турат. Бирок ошолордун баарын тажылуу вирустан каза болду деп кыйкырыштын кажети жок деп атам мен. Түшүнөсүзбү? Биздин Кыргызстанда мына азыр 2 киши каза болду деп айтып атабыз. Аллах сактаган болсун. Ким далилдеп берди дагы? Эгерде биз баягы ооруп калып анализ тапшырганы барган болсоң, биздин мамлекеттик дарыгерлер айтат. Баягы жолдорма жазып берет. Баланчы деген менчик лабораторияга барыңыз, бизде андай аппарат жок дейт. Жөнөкөй каныңды анализ ала албаган аппараты жок Кыргызстан. Коронавирусту аныктай турган аппараттар аяктан алды, айланайын садаган. Кайдан алды? Анан жанагы Ноокат районунда 3 уjuktуруп алыптыр дейт. Коронавирус эмне? Жердигине карап тиер экен. Бир учакта келген болсо, бул ноокаттыктар ушул жерде отурат экен, анан сузактыктар бул жерде отурат экен деп тандап барып тийиптир. Анан ошол тажылуу вирус менен деп шектелгендердин баарын башка мамлекеттер дарыканаларга жаткырып аткан болсо, ооруканаларга, биздикилер барып чайканага жаткырып атат. Чайканада жатып, эң соңку жолу умрада жуундум эле деп кече өзбек аялы ыйлап атат. 11-мартта жуунган бойдон жуун элекмин. Же бул жерде дааратканасы жок экен, же жууна турган жери жок экен, же бизге ийне сайган киши жок, же бизди караган киши жок деп ондогон кишилер ыйлап какшап атат. Калппы? Же буларды баягы мага жооп берип аткан азаматтар көрбөй атабы? Же алардын кулагы дүлөй болуп калды ушуларды көрбөй аткан? Кеп ушулар жөнүндө болуп атат. Анан Мадумаров коронавирус жок деп айтты. Айланай, башыңарга мүйүз чыгып кеткен жок, ошо 30 жылдан бери Мадумаров касылып келет. Кезинде айтып койгон киши, чындыкты көтөрүп жүргөн киши дайым тепкиде калат. Мен Шергазы мырза эч күмөнүм жок. Аллах насип кылып ошол күнгө аман эсен жеткен болсо, көрөсүздөр, күзгө барганда ушунун баарын теңирден тескери болуп кеткенде, арсыз күлүп чыгат.
элдин баары Мадумаровдай ойлой албайт да. Мадумаров дүйнөлүк масштабтагы алып аткан маалыматтарды биз ала албайбыз да, биздин көзүбүз жетпейт да, биздин акылыбыз жетпейт да деп кайрадан мындай күлүп чыгышат да, саңдап арсыз болуп. Ошондуктан бул чындык эртеге кечпи чыгат. Мен эч ишеним жок. Ошол Кыргызстандагы баягы тажылуу вирус менен ооруп атат деген азаматтарга ким дарттын белгисин коюшту мен билбейм да. Орустар айтып атат, биз тест берип атабыз. Тест берсе канча тест берди? Кандай дейсиз? Эгерде ушунчалык оору, кыйын оору боло турган болсо, кече көрдүңүз, Москвада түз эфирден Лев Лещенко ооруп калды деп 3 күн аябай ызылдашты, туурабы? Анан түз эфирге чыгара койду да, түз эфирге чыгара коюп, айтты, мен эч кандай ооруган жокмун деди. Десе алып баруучу айтып атат. Мүмкүн ысытмаңыз көтөрүлгөндүр? Жок, ысытмам көтөрүлгөн жок. Анда жөтөлгөн болсоңуз керек. Жок, жөтөлгөн да жокмун. Көрүп атасызбы? Мен ооруган жокмун деп атат. Таптакыр оору жок менде. Жөнүндө барып, эмне болду эле десе, мен бир баягы кечеге барып айтып койдум эле тамашалашып дейт. Аны болсо, мына кече ушундай болуп ооруп калды, абалы өтө начар, сиздин ден соолугуңуздун жакшы болуп кетишин каалайбыз десе, аябай шоо кылышты. Англиянын премьер-министрин карап көрүңүздөр. Борис Джонсон кечеден бери дуулдашты. Баягындай жасалма аппаратка кошуптур, антиптир, мынтиптир. Англия айтып атат, жок, кошкон жокпуз. Ал киши өзү эле дем алып атат. Жон гана ушул тынымсыз иштеп аткан ишти менин милдетимди орун басарыма өткөрүп койдум деп айтып атса деле, жок, сен каттуу ооруп атасың, өзүңдөн кетип баратасың. Кече теледен берип атат. Дали болсо өзүнүн акылында экен дейт. Эми караңыз, бул вирус жугам десе, тандап барып жукпайт. Биринчи чоң кишилерден жуккан вирус бул Канаданын премьер-министринин жубайы, туурабы? Трюдонун жубайы. Ал эмне ош базарына келип картошка сатып алганы келип жуктуруп алдыбы? Кайдан жуктуруп алды? Же Германиянын жетекчиси Меркель. Ал эмне Дордой базарына келип шым сатып алып жуктуруп алдыбы? Жугат десе, бул жуга турган жерде барып жуга берет. Анын дабасы, анын ар кандай дарттын дабасына жараткан өзү кошо берет. Бұл чоң бір мындай бір ойындар.